Өз тарыхым менен сыймыктанам. Түптөөчүлөр жөнүндө. Салам достор. Биз жаңы рубрикабыздын алкагында искусство, маданият, деги эле өлкөнүн өнүгүшүнө зор салым кошкон жана биз сыймыктанган мекендештерибиз жөнүндө сөз кылабыз. Анда эмесе сөзүбүздү кыргыз музыкасынын түзүүчүлөрүнөн баштайбыз. Булар Кайрыкүл Сартбаева, Атай Оконбаев, Асек Жумабаев, Калый Молдобасанов, Тыналы Сейталиев, Абдулас Малдыбаев сыяктуу чоң ата чоң энелерибиз. Бул адамдар толук кандуу музыкалык билим алып, кыргыздын көп кылымдык тарыхын, элдик ооз-эки чыгармачылыгын ноталарга түшүрүшкөн, алгачкы операларды жазышкан. Дал ушул музыкант, композитор, опера ырчылары чын-чынында азыркы күндөгү биз билген кыргыз музыкасынын бейнесин калыптандырышкан. Аларга чейинки кыргыздын салттык музыкасы акын жана манасчылар аркылуу ооз-эки жашап келген. Азыр сиз көзүңүздү жумуп кыргыздын образы, маданий иденттүүлүгү жөнүндө элестетип көрүңүзчү. Оюңузга келген эң алгачкы музыкалык коштоо же саундтрек дал ошол кыргыздын музыкасынын негиздөөчүлөрүнүн эмгеги болуп саналат. Жусуп Абдрахманов, Касым Тыныстанов сыяктуу залкар инсандарыбыздын өлкөнүн калыптануусуна кошкон салымы сыяктуу жогоруда айтылган ысымдардын дагы кыргыз музыкасынын калыптанышына кошкон салымы ополтодой. Биз булардын ар бирине кийинки чыгарылыштарда токтолобуз. Эгер ушундай пайдалуу чыгарылыштарды көбүрөөк көргүңүз келсе, анда бул видеого лайк басып, бизге катталганды унутпаңыз.